Пирамида каналынын түз эфиринде акцент берүүсү аны мен Амантур Шергазиев алып барам. Саламатсыздарбы? 2019 жыл өлкө башчысы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Мына ушул жылдын алкагында өлкөдөгү бир топ министрликтер, мамлекеттик мекемелер санариптештирүү саясатын жүргүзүп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук түргө өткөрүүдө. Өз кезегинде мындай саясат жаран менен мамлекеттик кызматкер ортосундагы байланышты азайтып, жемкорлукту алдын алат. Мына ушундай өнүгүү, мына ушундай реформа Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда да жүргүзүлүүдө. Биз бүгүнкү берүүбүздө ушул Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда болуп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акцент берүүсү адаттагыдай эле түз эфирде иштеп жатат. Андыктан өзүңүздөр кызыккан суроолор болсо, суроо берип, жооп алсаңыздар болот. Ал үчүн 59 20 55 номерлерине байланышка чыгыңыздар. Бишкек шаарынын коду 0312. Мына ушул сиздердин суроолоруңузга, деги эле биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Анда эмесе коноктор менен тааныштыра кетсем, бүгүнкү биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун басма сөз кызматынын жетекчиси Мукамбетов Жеңишбек Буркалиевич. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана ошондой эле социалдык фонддун маалыматтык системалар башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдылдаев Аман мырзалар, студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, биз социалдык фонд менен Пирамида каналы тыгыз иштешип келет. Мына ушул берүүлөрдүн биринде да жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мен ушул суроолор дагы абдан көп болот көрүүчүлөр тарабынан сиздер келгенде. Эң биринчи эле суроону бергим келип турат. Ушу Кыргызстандагы жалпы эле пенсия алуучулардын саны канча? Андан кийин ушу биздин жарандарыбыздын суроолоруна өтсөк. Рахмат. Учурдан пайдаланып социалдык фонддун жалпы жамааттын атынан биздин урматтуу пенсионерлерибизди алдыда келе жаткан карылардын эл аралык күнү менен куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Бардыгына чың ден соолук, узун өмүр бар болуңуздар, карысы бар, нырысы бар дейт эмеспи. Эми азыркы күндө айта кетсек, пенсионерлердин жалпы пенсия алуучулардын саны республика боюнча 666 миңге жакындап калды. Бул мына акыркы маалыматтар боюнча пенсиянын орточо көлөмү 5604 сомду түзүп атат. Анан бул дагы баягы көп жылдан бери иштиктүү иш алып баргандын баягы натыйжалары болуш керек. Анткени мындан бир 9-10 жыл мурун пенсияларды жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны өтө аз болчу, 22-23% эле тегерегинде. Азыркы күндө биз ошол көрсөткүчтү төмөн алгандардын санын 38%га түшүргөнгө жетиштик. Башкача айтканда, мисалы үчүн 78%дан 38%га. Жана айтып кеттиңиз, реформа болуп атат деп. Биз быйылкы жылды 1-январдан баштап дагы өзгөртүүлөр менен баштадык. Анткени былтыркы жылы мыйзам кабыл алынып, биздин жарандарыбыз пенсия жаш курагына келгенде же болбосо кандайдыр бир башка учурларда камсыздандыруу учурлары келген мезгилде кайрылуунун документ топтоонун шарттарын кичине жеңилдетилди да. Бул депутаттардын демилгеси менен мыйзамга өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилип, талап кылынган документтерди азайттык десек болот. Башкача айтканда, бул эми толугу менен эле пенсионерлер эч нерсе алып келбей пенсияга чыгат деген сөз эмес. Бул жерде бир аз туура эмес пикирлер да айтылып кетип атты. Биз паспорт менен эле барсак пенсияга чыгарып коет экен деген сөздөр да болуп атты. Бирок бул кичине туура эмес пикир. Негизги документтер болгон паспорт, эмгек китепчеси, айлык акы тууралуу маалыматты, андан тышкары эгер балдары болсо күбөлүктөрү, окугандыгы болсо диплому, анан аскер кызматын өтөгөн болсо аскердик билеттин кошо тапшырууга тапшыруу керек. Эгер ушул документтердин ичинен кандайдыр бир туура эмес толтурулуп калган же болбосо мындай дагы аныктап тастыктай турган маалыматтар керек болсо, мурда биз ошол иштин баарын кайрылуучуга кайра айтып, алар болсо архивдик мекемелерден же болбосо ишкана мекемелерден кошумча маалымат алып келишчү да. Мурда жаш кезинде, мисалы үчүн Нарында иштеп келсе же болбосо Баткен Ошто иштеп келсе, азыр Бишкекте жашап атса, эми аяка кайра барып
бир маалымат аныктама алыш үчүн ошол жака барыш керек болчу. Азыркы күндө ушул баягы жеңилдиктерди берип атабыз. Бул иштин баарын социалдык фонддун кызматкерлери өздөрү жүргүзөт. Негизги документтерди тапшырыш керек. Ал эми тактоо иштеринин баардыгы социалдык фонддун кызматкерлерине жүктөлүп атат. Бул ушул шарттарга ылайык мыйзамга ошону менен эле бирге өзгөртүү киргизилди. Эгер мурун пенсияга чыгуу үчүн 1 ай калганда кайрыла турган болсо, азыркы күндө 6 ай эрте кайрылганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Анткени биздин кызматкерлерге дагы башка мамлекеттик органдардан, архивдик мекемелерден жанагындай тастыктоочу документтерди топтогонго бизге да убакыт келип атат. Анан башка жагы пенсияга чыккан учурда жаш курага келгенде ошо пенсиясын баягы кармалбастан пенсиясын алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат. Буга чейинки берүүлөрүбүздө пенсионерлер кайрылганда баягы ушул жылдын октябрь айынан баштап пенсия көтөрүлөт деген сөз айтылчу эле да. Анан биздин жарандарыбыз, пенсионерлерибиз ушу октябрь айынан баштап көбөйтүлгөн пенсия алабы ушуну? Буюрса алат. Азырынча эми баягы токтомго, өкмөттүн токтомуна кол коюлуп чыгар элек. Ошондуктан жакын арада биз массалык маалымат каражаты аркылуу толук түшүндүрмө беребиз. 1 октябрдан баштап камсыздандыруу бөлүктөрү жана пенсиянын базалык бөлүктөрү жылдагыдай эле социалдык фонддун бюджетинде каралган каражаттардын алкагында көбөйтүлөт. Эч кабатыр болбоңуздар, анткени көп телефон чалуулар болуп атат. Азыр даярдоо иштери жүрүп атат. Үзгүлтүккө учурабастан 10-числодон баштап буюрса жаңы өлчөмдө алып каласыздар. Ал эми пенсиянын көбөйтүү механизмдери тууралуу биз толугураак кийин маалымат беребиз. Орточо эсеп менен алганда бир пенсионерге маселен канча сом кошулушу мүмкүн ушул? Эми бул жерде бир 2-3 механизм бар. Эми аны баягы кол коюлгандан кийин, документ чыккандан кийин айтканыбыз туура болот го. Чоң рахмат. Аман Турсунбек, ушул жерден сурагым келип турат. Мына жогоруда Жеңишбек мырза айтып өттү, жана камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деген. Ушул система, ушул жаңылык дегиле кандай иштеп атат? Ушул тууралуу айтсаңыз. Өткөндө келгенде катталуучулардын саны аз болуп атты эле, азыр канчага көбөйдү? Рахмат. Жалпысына айта кетсем, өзүңөр билгендей, бул жыл ошол өлкөдөгү биздики цифровизация жана региондордо өнүктүрүү жылы жарыялангандыктан кечиресиз, бизде азыр мобилдик чалуу бар экен, телефон чалуу бар экен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Тилекке каршы техникалык себептерден улам байланыш мүмкүн болбой калды. Сөзүңүздү уланта берсеңиз. Ошол цифровизация жылына байланыштуу социалдык фонддагы өзүнүн ошол жана жеке план мероприятий деп коет. Ошол бүткүл биздин мамлекет боюнча болуп жатат. Ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн бир электрондоштуруу бир кандайсы бир максаттар коюлган. Ошонун баарын жеткирип жатат. Ошол электрондук кабинет биздин да ошол цифровизация жылында бир өзүнүн бир ордун тапкан. Биз 1-июлда муну пилоттук эмес, демек промышленный масштабка бүткүл мамлекетке жайылтып киргизиш керек болчу. Социалдык фонд өз тарабынан электрондук ошол камсыздандырган адамдын электрондук кабинетин жайылтты. Азыркы учурда бир 700 миңден ашык жаран катталды жана кызмат менен колдонуп жатат. Бул 1-июлдан бери бүгүнкү күнгө чейин көп деле убакыт өткөн жок, бирок биздин жарандар абдан кызыгуусу менен да кайрылып жатат. Өзүбүздүн кол борборго да чалып, райондук социалдык фонд тармактарына келип каттоодон өтүп атышат. Көбүнчө айта кетсем, бул негизи электрондук кабинет бул мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу ошол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде кирген да. Ал жерде биз деген ар бир пенсионердин пенсияга чектелген протокол менен тааныштырыш керек болчук. Биз андан ары барып, ошол коллегам айтып кеткендей, биз камсыздандырган адамдардын дагы каалоо тилектерин кандай десек аткара кеттик да. Мисалы үчүн ал жерде өзүнүн өздүк эсебин көрсө болот. Социалдык фонд тарабына келип өзүнүн бир мисалы үчүн арыздар берип отурганча электрондук кабинетке бир жолу катталгандан кийин өздүк эсебин ар дайым жаш муундар көрүп турса болот. Кийинчерээк кандай пенсияга чыгып калышы мүмкүнмүн, прогноздорун көрүшсө болот да. Ал жакта көчүрмөдөн тышкары пенсияга арыз жазса болот.
өзүңөр билесиздер ушул мыйзам жогорку айта кеткен мыйзамдын негизинде биздики 6 ай мурун пенсияга адамдар арыз жаза алат. Ошол өздүк кабинет аркылуу дагы ушул арызын жазып тактоо иретинде биздин кызматкерлер кайрыла баштаса болот. Ошол арыздан тышкары кайра бизде иштеп жаткан пенсионерлер бар. Алар дагы келип арызын беришчи, кайра эсептөө боюнча. Алар дагы өздүк кабинет менен колдонуп арыздар берип, тиешелүү документтерин дагы көрсөтүп койсо болот. Негизи социалдык фонд өзү кайра эсептөөнү өзү эле жүргүзүп жүрчү автоматтык түрдөчү. Биздин пенсионерлер бирок көнүп калган, мекемеден бир справкаларын алып келип, өзүнүн иштеген 1 жылдык айлык маанайын баарын көрсөтүп келип кала беришкен да. Ошондой адамдарга биз мисалы үчүн камсыздандыруу ошол бөлүгүн биз деген электрондук кабинетке дагы орнотуп койгонбуз. Андай дагы мүмкүнчүлүктөр бар арыз бергенге. Андан тышкары топтоо бөлүмү боюнча топтоо фонду бар бизде 2010-жылдан бери кирген билесиңиздер. Ал боюнча дагы азыр башка башкаруучу компанияларды тандаган мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле өздүк кабинет аркылуу берсе болот. Алмаштыруу иретинде арызга ал дагы каралат. Жанагы майыптыгы боюнча пенсия чыккандардын мөөнөтү барлар бар. Пенсиясы токтоп калат бир кандай бир учурда. Анан алар социалдык фонд тарабына кайрылышып узартууга туура келет. Алар дагы келип отурбастан өздүк кабинет аркылуу пенсиясын узартууга мүмкүнчүлүктөр бар. Анда эмесе маегибизди андан ары уланта берсек, Аман мырза ушул жерден эле сурагым келип жатат. Ушу камсыздандырылган адамдын өздүк кабинетине катталуу тартиби кандай ишке ашат? Биздин жарандарыбыз кайсы жерден кантип катталып алат? Эки түрдүү катталуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчи түрү баягыдай эле социалдык фонд тармагына келип, өзүнүн документтерин көрсөтөт, өздүгүн тастыктоочу бул паспорт жана арызын толтурат. Анткени азыр купуя маалыматтарды социалдык фонд купуя маалыматтарды сактаганына байланыштуу ар бир жаран өзүнүн ошол купуя маалыматтарын кайра иштеп чыгуусуна макулдугун берет. Арызын таштагандан кийин ошол замат каттайбыз. Үйүнө барып колдоно берсе болот. Экинчи жолу бул эгер 2017-жылкы үлгүдөгү паспорту бар болсо, жана биометрический паспорт деп айтып коет го. ID карт. Жана EID деп коет, электрондук паспорт. Эгер андай болсо, анын ичинде өзүнүн электрондук кол тамгасы болот. Ал эгер сизде мүмкүнчүлүк бар болсо, электрондук кол тамгасын окуучу жана каражат болсо, ридер деп коет. Үйдөн эле социалдык фонд тармагына келбестен каттоодон жүргүзүп жана кызматтар менен колдоно берсе болот. Эки жол бар да. Эң оңой тосуга. Ушул электрондуу камсыздандырылган адамдын электрондук өздүк кабинети биздин жарандарыбызга андан башка дагы кандай жеңилдиктерди бериш мүмкүн? Жогоруда сиз бир качасын атап өттүңүз, андан башка да кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн? Формалдуу эмес кайрылууларды таштаса болот. Балким кээ бир адамдар мүмкүнчүлүгү жок келип кеткенгечи. Биздики ошол веб-версия деп коет, мобил уюлдук телефон аркылуу да кирсе болот. Аны менен дагы кирип, мисалы үчүн кайрылуусун таштап койсо болот. Азыркы учурда аябай көп кайрылуулар болуп атат. Коллегам деле кийинчерээк айта кетет. Анткени көп суроолорду беришет. Пенсия тармагындагы да, жаш муундар да кайрылышат. Өзүнүн кийинки пенсиясын ойлогондор бар. Азыркы учурда көбүнчө жаштар да көңүл бура башташты. Кандай түрдө кийин чыкса болот, меники мындай болуп атат. Деги эле пенсия деле эмес. Жумушка орношуп атканда кандай документтер керек, мен кантип бухгалтерим туура отчисление жүргүзүп жатабы, анысын дагы билгиси келет. Теңиз мырза. Кошумчалай кетчү нерсе, баардыгыбызда белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында пенсияларды төлөө эки жол менен жүргүзүлөт. Бул почта кызматы аркылуу жана банктык система аркылуу. Ошондуктан бул жерде пенсионер адам өз каалоосу менен же почтадан алса болот, же болбосо банктан алса болот. Ошол учурда дагы көп учурда өзүнө ыңгайлуу ыкманы тандап алат. Анан муну дагы баягы райондук, аймактык башкармалыктарга келип арызын берип, мени банкка өткөзүп койгула, же болбосо почтага которуп койгула деген арыздарды убарачылык менен келип берип турушкан. Бул мүмкүнчүлүк да каралып атат. Жанагы өздүк кабинет аркылуу арызын берип эле мен банкка мындай счет эсеп ачтым, ошол жакка которуп коюңуздар, мен почтадан алгандан баш тартып атам десе, биз электрондук түрдө арызды кабыл
алып которуп койгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул кошумча да. Чоң рахмат. Жеңишбек Уркалиевич, мен ушул жерден дагы бир нерсе сурагым келип жатат. Пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүмдөрү деген эмне? Биздин жарандарыбыз көп учурда ушу түшүнбөйгөн учурлар жатат да. Ушу кененирээк токтолсоңуз. Негизи азыркы учурда Кыргыз Республикасында мамлекеттик милдеттүү шарттуу тилектештик система иштеп атат. Анткени бул тилектештик система учурдагы иштеп аткан адамдар, учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыздап атат деген сөз да. Бул түздөн түз жанагы экономиканын абалына байланыштуу болуп атат. Анткени туруктуу пенсиялык система иштеш үчүн негизи баягы эл аралык тажрыйбаны алсак, бир пенсионерге пенсиясы мындай көрүнүктүү өлчөмдө төлөнө турган болсо, бир пенсионерге 3-4 иштеген адам туура келсе, ошол система баягы туруктуу жакшы система деп эсептелет экен. Азыркы учурда тилекке каршы биздики күндөн күнгө баягы иштеген адамдардын саны азайып, төлөөчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөндөрдүн саны азайып, бир адамга 1,2 эле адам туура келип калып атат да. Эми бул бир адамды пенсия менен камсыздайт деген сөз да. Анан ошол ушундай система болгондуктан тилектештик шарттуу деген эмнеге? Анткени бул учурдагы биздин төлөп аткан каражаттарыбыз учурдагы пенсияга төлөнүп кетип атат. Анан көп учурда ушул эл арасында мындай бир түшүнбөстүк болот экен. Социалдык фонд топтогон акчасын каяка жиберип атат, өздөрүнчө бир башка жакка жумшап атат деген ушундай ойдон алыс болушса дейт элем да. Анткени биздин топтогон акчабыз бүгүн топтосок эртең учурдагы пенсияга төлөгөнгө кетет. Басымдуу бөлүгү. Анан пенсиянын базалык бөлүгү негизи 3 бөлүктөн турат азыркы күндө. Бул пенсиянын базалык бөлүгү мамлекет тарабынан кепилденген бөлүк болуп эсептелет. Анткени ошол жана мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык стаж талап кылынат. Эгер талап кылынган стажы болсо, анда базалык бөлүк толук өлчөмдө төлөнүп берилет. Пенсиянын кайсы түрү болбосун. Бул жерде бир айырмасы бар. Жана баккан адамдан ажырагандыгы боюнча пенсиялар пайызда эсептелет. Мисалы үчүн баккан адамдын болжомол пенсиясынан бир балага 50%, 2 балага 90% ушундай болуп эсептелип кетет. Ошондуктан базалык бөлүк дагы баягы пайызда болуп калат. Калган учурда дагы бир айтып кетчү нерсе, майыптыктын 3-чү тобу пенсиянын 50%-ын алат. Ошол учурда гана базалык бөлүктүн 50% төлөнөт. Калган учурда баардыгына базалык бөлүк стаж болсо толук төлөнөт. Азыркы күндө 1780 сом деп белгиленген, анан жыл сайын индексацияланып атат. Пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү бул жеке эсеп киргизилгенге чейинки. Баардыгыбыз билебиз, 1-январь 96 жылдан баштап жана паспортубуздагы 14 цифрдан турган номер бул биздин түздөн түз социалдык камсыздандыруу эсебибиз болуп эсептелет. Ошол жакта баардык биздин төлөгөн төгүмдөрүбүз тууралуу маалымат топтолот. Кийин пенсия жаш курагына келгенде ошол жактагы маалыматтын эсебинен экинчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелет. Ал эми биринчиси бул 96-жылга чейинкиси. Бул жагына биз жана жогоруда айтып кеттик, 5 жылдык айлык акы тууралуу маалыматты азыр сурап атабыз деп. 96 жылга чейинкини. Анткени ошол орточо 60 айдын орточо айлык акысын түзөтүү коэффициенттер менен баягы инфляцияны эсепке алып эсептеп чыкканда, ошол убактагы айлык бүгүнкү күнгө канча болсо, ошону чыгарабыз дагы, анан ошол айлыктан, орточо айлыктан 96 жылга чейинки стаж боюнча пайызда эсептелет. Мисалы үчүн 16 жыл болсо 16% алынат. Бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Бул эми эки ортодо болуп калган үчүн камсыздандыруу принциптери 96-тан бери кирген үчүн ал жактын эсептөө механизми башкараак. Ал эми 96-га чейинкисин орточо айлыктан жанагындай пайызда алынат. Ошону менен 3 бөлүк кошулуп туруп пенсиянын жалпы өлчөмү чыгат. Анан жалпы өлчөмү чыккандан кийин мындан сырткары биз 2013 жылы жана топтоо компонентин киргизбедик беле 2%да. Бул ар бир жарандан кармалып келет иштеген айлыгынан. Анан бул нак акча болуп эсептелет. 2% бул нак акча. Жумушчунун өзүнө калат, кийин пенсияга чыгат. Жумушчудан кармалат, башка фондко которулат өзүнчө эсепте. Анан бул акча каражаттары топтолгон инвестициялык портфелдерге жумшалат да, үстүнө үстөк кошулуп, анан баягы пенсия жаш курагына келгенде, мисалы үчүн салган акчасынын үстүнө үстөк төлөм менен кошулуп төлөнүп берилет.
бул пенсияга дагы көмөк катары карасак болот да. Ошондуктан бара бул пайызды эми ал жерде 2%дан кем эмес деп айтылган, андан көп төлөсө деле болот. Ошондуктан бул нак акча болгондон кийин ал ошол ар бир жарандын өзүнүн жеке менчик акчасы десек да болот да. Биз социалдык фонддун кызматынан баш тарта турган болсо, ошол акчаны алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул компоненттин дагы бир өзгөчөлүгү азыр мына быйылкыдан баштап ушундай мүмкүнчүлүк берилип атат. Ар бир жаран жанагы башкаруучу компанияны тандап алса болот деп. Анткени кайсы жактан көбүрөөк үстөк төлөм түшө турган болсо, акча каражатын өз каалоосу менен алып чыгып башка жакка салса болот да. Ал жактан көбүрөөк мен пайда көрөт экем деген мааниде. Бирок анда ошол компания менен иш алып барып калат. Бирок биз милдеттүү түрдө топтоп бергенге социалдык фонд иш алып барабыз. Ал эми жана 96-жылга чейинки маалыматы жок болгон учурда кандай болот биздин жарандарыбыздын? Бул жерде дагы маселе көп жыл бою ушул маселе көтөрүлүп келген. Анткени биздин мына жарандарыбыз жакшы билишет, пенсияга чыккан учурда жанагы соода тармагында, тамактануу тармагында иштегендердин көпчүлүк ишкана мекемелери союз таркаган убакта жеке менчиктештирилип кеткен дагы архивдик документтерди эч ким жоопкерчиликти албай, эч жака өткөрбөй жок кылып жиберишкен. Көп учурда ушул маселе жаралып, көпчүлүгү минималдык айлык акыдан пенсияга чыгып келишкен. Анан 2017-жылы 6-майда мыйзамга өзгөртүү киргизилип, 22-майдан баштап күчүнө кирген. Ошол жерде ушул айлык акы тууралуу маалыматты таппаган жарандар үчүн стажына жараша 200, 250, 300% минималдык айлыктан эмес, ошол минималдык айлыктын пайызда эсептелген өлчөмүнөн пайыз алынсын стажына жараша деген ченем кабыл алынган. Азыр иштеп атат. Көп учурда мисалы үчүн союздун убагында аз өлчөмдө айлык алган адамдарга көп учурда эсептеп көрсөк, айлык акысын терип ар кайсы жактан чогултуп убара болбостон ушул шартка макул болсо, көп учурда ушул жана мисалы үчүн 250-300% дегенде бир көп эле орточо айлык чыгып калат экен. Ошондон эсептегенде өзүнүн айлыгына караганда пайдалуу болуп калып атат. Ошондуктан бул дагы мүмкүнчүлүк берилип атат. Эми такыр жок, айлыгыңыз жок деп кесе айткандын ордуна пайызда көбөйтүп биринчи камсыздандыруу бөлүктөрүн эсептеп берип атабыз. Эгерде жана ошол 96-жылга чейинки иштегенин тастыктаган архивдик документтер табылган учурда кайра эсептөө жүргүзүлөбү? Кайра эсептөө жүргүзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет. Андан тышкары ошол эле жана айткан мыйзамда мурда 5 жылдык айлык акыны алып келсе, кайра башка учур мезгил үчүн кайра эсептөөгө уруксат берилчү эмес да. Мыйзамда бир жолу өзүнүн каалаган мезгилин 5 жылдык катар менен алынган мезгилин алып келсе, азыркы күндө 3 жылдын ичинде пенсия чегерилген деген. Башка учурун таап келсе, мурунку айлыгынан жогору болсо, биз кайра эсептеп берип атабыз. Көп учурда биздин жарандарыбыз биз союз убагында эмгектенгенбиз, союз убагында социалдык фондко акчаны көп төлөчүбүз, анан пенсияга чыкканда эле аз болуп калды деген суроолор, бүдүк ойлор жаралат да. Демек, ушул биздин жарандарыбыздын 96-жылга чейинки эмгектенгенин 5 эле жылдыгы эсептелип алынат, 5 жылдыктын орточо айлыгы. Орточо айлыгы. Стажы баардыгы толугу менен эске алынат, азыркы күнгө чейинкиси. Бирок биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептеш үчүн орточо айлыкты биз ошо өзүнүн каалоосу менен билет, ар бир адам кайсы жылдары жогору айлык алганын. Бирок айта кетиш керек, жыл берилген сайын түзөтүү коэффициенти азыраак. Анткени баягы инфляциянын күчү жогорулап, 92-жылдары баардыгыбыз эсибизде мешокто акча алып калган убактар болгон. Ошондуктан ошол учурлардыкы айлыктар жогору, бирок коэффициенттер төмөн. Жылдар арылаган сайын айлык азыраак, бирок коэффициент жогору. Чоң рахмат. Ушул жерден Аман Турсунбек, сизден дагы бир нерсе сурагым келип турат. Мына жогоруда камсыздырылган адамдын өздүк кабинети тууралуу көп кылдык. Бул жерде сакталган сыр, ар бир жарандын купуя сыры да, бул ачыкка чыкпаш керек. Азыр маалыматтык технология ушунчалык өнүккөн, ошол учурда маалыматтык коопсуздукта күн тартибине чыгып турган учурда хакерлик чабуулдар болот. Ушул коопсуздук жагы кандай каралган? Биздин жарандарыбыздын жеке маалыматын сактоодо сиздер жоопкерчиликти аласыздарбы? Албетте, ошол бизде мыйзамдарда каралган. Мисалы үчүн жеке эсепке алуу жөнүндө мыйзамыбызда да жазылып турат. Ошол
жеке эсебинде сакталган маалыматтар купуя маалыматка кирет жана бул купуя маалыматтарга ушул социалдык фонд жана кызматкерлери толук жоопкерчиликке тартылат да. Ошого байланыштуу биз деген өзүбүздүн маалыматтык системаларыбызды бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялар менен кандай десем коргоп жатабыз. Мүмкүнчүлүк башка мекемелер менен мисалы үчүн кандай бир келишимдер түзүп жатсак дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жанагы өзүнүн купуя маалыматтарды сактоо тууралуу жана мыйзамдардын негизинде биз деген келишимдерди түзүп жатабыз. Азыркы күндө билесиздер, цифровизация жылы болуп, ар бир мекеме бири-бири менен алмашып атат. Мекемеде эмес, маалыматтар менен түндүк системасы аркылуу алмашып атпайбы? Анан ошого байланыштуу биз дагы ошол коопсуздук жагынан да карап жатабыз да, келишим түзгөндө системаларды, анткени заман өнүккөн сайын белки кандай десем киберпреступность деп коет, ал дагы өнүгө берет. Кибер кылмыштуулук. Ооба. Анткени биз эгер буну менен бутка бут жүрбөсөк калып калабыз. Бүт мамлекетте андай мүмкүнчүлүк, андай практикада бар да негизичи. Мисалы үчүн бир күндө канча статистикасы да бар, канча атака кылыш мүмкүн. Не только Кыргызстандын ичинде, башка жактан да. Биз ошого азыркы учурда системабыз 96-жылдан бери түзүлгөн социалдык фонддуку. Утуру менен модернизация болуп келип, бүгүнкү күндө азыр менин оюм боюнча биздики бир туруктуу система орнотулган. Башка мекемелер менен цифровизация жылына байланыштуу дагы алмашуулар толук кандуу жүрүп жатат. Ошондуктан электрондук кабинетти биз дагы тартып алып жатабыз. Эч кандай камсыз мындай кабатырланбай биздин жарандар каттоодон өтө берсе болот. Чоң рахмат. Жеңишбек Уркалиевич, мына жогоруда түндүк системасы тууралуу сөз болуп калды. Ушу санариптештирүү жылындагы мамлекеттик мекемелер, ведомстволор ушу түндүк системасына кошулуп жатпайбы? Анын ичинде социалдык фонд да кошулганда, ушу социалдык фонддун түндүк системасына кошулуусу биздин жарандарыбызга кандай жеңилдиктерди алып келди? Толугураак андан айтып. Ооба, мен айта кетсем болот да. Түздөн түз булар иш алып барып атышат, анткени. Мындай да, азыркы учурда бизде түндүк системасы аркылуу биз бир 12ден ашык кызмат көрсөтүп жатабыз. Көбүнчө ошол жеке эсеби тууралуу жана пенсиянын көлөмүн жана ошол иштеген убактыларын сурап жатат. Башка мекемелер биз тиешелүү актыларды, ченемдик укуктук акттарды дагы өзүбүздө кабыл алып жатабыз. Мисалы үчүн ошол эле приказдарды электрондук түрдө колдонгула деп биздин кызматкерлер жөнөкөй жана справкаларды башка мекемеден барып справка алып кел, печать алып кел, кол коюп кел дегендерди кыскартып, мисалы үчүн мисал келтире кетсем, мамлекет министрлиги бар, өнүктүрүү жана социалдык өнүктүрүү жана эмгек жана коргоо министрлиги бар. Мисалы үчүн ошол менен азыркы күндө биз толук кандуу иштеп жатабыз. Анткени алар пособие чектеп атканда караш керек, пенсия да чектелип кетпесин депчи. Ошондуктан түндүк системасы аркылуу мисалы үчүн алар карап коет, пенсия чектелдүү же чектелген жокпу. Биз дагы пенсия чектеп атканда пособие алабы же албайбы, же безработица боюнча мүмкүнчүлүктөрү алганга барбы жокпу, же инвалидность боюнча ФТЭКтин аныктамасы барбы же жокпу деп көрүп коебуз. Ошондой эле башка коопсуз жана биздин правоохранительный орган деп коет, алар дагы мүмкүнчүлүгү кошулгандар да бар, карап турушат. Адамдар мисалы үчүн пенсия чектеп атканда өзүнчө бир тизме бар да. Жанагы террористтик уюмдарда катышкан адамдарга пенсия чектелбейт деген мыйзамдын негизинечи. Ошолорду текшерип турабыз. Азыркы учурда социалдык фонд бир 12ден ашык ошол кызматты көрсөтөт, толук кандуу баары иштеп жатат. Электрондук портал мамлекеттик аякта да кошулганбыз. Азыркы учурда аракет аябай күчтүү болуп жатат. Маселен, пенсияга чыгам деген жаран мурда баягы момундай калың папка кылып документ топтоп бара турган болсо, азыр канча документ колуна көтөрүп алып барат да, канча документти кайсы мекемеден сиздер өзүңүздөр чогултуп коесуздар? Ооба, мына Жеңишбек Уркалиевич айтып кеткендей, мыйзамга байланыштуу биз деген элди көбүнчө ойлойт, паспорт берип койсо эле пенсия чыгып кетебиз депчи. Анан өзүндө сакталган документтерин алып келсе, паспорт, диплом, жанагы балдардын туулган тууралуу маалыматтары, анткени алар цифрлаштырылган эмес, балким мурдагы жылкы төрөлгөн адамдар да бар да. Өзүндөгү болгон маалыматтарды алып келсе, калган башка мекемеде турган маалыматтар ушул сандаштырылса, цифровизация болсочу, мисалы үчүн биз алардан маалыматты түндүк системасы аркылуу эле сурап, ошо менен пенсия чектей беребиз.
Ал жагынан дагы биз дагы токтобой элебиз. Башка мекемелер менен да келишимдер түзүп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен да азыр ошолда келишимди сүйлөшүп жатабыз. Ошо топтоо фондундагы кийин биринчи жанагы төлөм катары колдонот го, бир турак жай алыш үчүн банк аркылуу. Ошонусун дагы азыр карап жатабыз. Келишимдер коюлса, буюрса топтоо фондундагы акча каражатын дагы которуп, кийинкисин өзү төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр да болот да. Азыркы учурда кийинчерээк балким дагы жалпы айта кетмекпиз да андагычы. Бул учурда мындан 1-2 жыл мурдаракта биздин жарандарыбыз банктан насыя алган учурда социалдык фонддон ошо төлөп атабы деген тастыктама документти сурашып эле. Азыр банктар ушуну сурайбы? Сурап жатат, бирок келишим толугу менен коюла элек. Анткени бул жакта жанагы жогору айткандай купуя маалымат болгондуктан эми коопсуздукту сакташ керек болот. Бул эки мамлекеттик орган болсо, бул мыйзамдын ичинде мүмкүнчүлүк бар экен алмашкангачы. Бул коммерциялык организация болуп аткандан кийин кичине адамдардын биз коопсуздугун караш керек экенбиз. Анткени ошол эле купуя маалыматтары коммерциялык бир кандай бир ишканалар аркылуу ачыкка чыгып кеткен болсо, өзүңөр билесиздер, бул жоопкерчилик абдан чоң болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз бүт жагынан карап атабыз. Болор менен биз дагы жарыялап коймокпуз да кийинчерээк өзүбүздүн расмий сайтыбызда. Бирок ошол эле учурда айта кетиш керек, жана өздүк кабинет деп айтып атпайбызбы, ошол жака кайрылуу түздөн түз катталгандан кийин кайрылуу жасап, жеке эсебинен көчүрмө алса болот. Ал жерде QR код болот. Банк азыр банктар менен иш алып барып атабыз. Ошол QR код аркылуу ушул документтин тууралыгын тастыктап, Демек ошо банкка барганда көргөзүп, ошол көчүрмөнү смартфондон көргөзүп коет. Смартфондонбу же болбосо кагаз түрүндө чыгарып алып барабы, көргөзүп койсо, ал жерден банктын кызматкери код аркылуу окуп, маалымат социалдык фонддон тастыкталып келип аткандыгын тастыктап алып текшерип алса болот. Ушул Кыргызстан ЯЭПке кошулганы жанагы биздин ЯЭПке мүчө өлкөлөрдө эмгектенген эмгек мигранттарыбыздын пенсиясын экспорттоо боюнча келишим түзүлүп жатты да. Азыркы учурда бул кайсы баскычта? Келишимдин негизги баягы немелери, документи бардыгы өлкөлөргө таратылып берилген, кол коюлганга даярдалган. Анткени мамлекеттин ичиндеги баягы макулдашуу процесстери өттү. Азыркы күндө мына бүгүн маалымат берилип атат. Өкмөттүн буйругу чыкты, жактырылсын, кол коюлганга даярдалсын деп. Бул эми азыр ЕЭПке Евразия экономикалык комиссиясына жөнөтүлдү. Өкмөттүн колу менен кетти. Бул документ баргандан кийин 5 мамлекет толугу менен маалымат берилгенден кийин анан ошол келишимге кол коюу процесси жүрөт. Ал эми иштелип чыгат, кайсы учурда коюлат экен, эми жылдын аягына чейин коюлат деген үмүттөбүз. Анткени 15-жылдан бери бул келишимдин үстүндө иштеп келе атабыз. Социалдык фонд түздөн түз өкмөттүн баягы эмеси менен. Анан эми 5 мамлекеттин ортосундагы пенсиялык саясатты бирдейлештирүү өтө татаал экен. Анткени 5 мамлекетте 5 түрдүү пенсиялык система иштеп атат. Ошондуктан суроолор да болуп атат, эмне үчүн ушунча жылдан бери кол коюлбайт деп. Анан эми эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүш жеңилирээк экен. 5 мамлекетти бир типтүү келишимге келтириш үчүн бардык жактарын карашыбыз керек экен. Ошондуктан азыркы күндө даяр болуп атат. Анан ошого катарлаш эле ошол келишимди ишке ашыруу боюнча өзүнчө бир жобо иштелип чыгып атат. Бул боюнча ар бир мамлекеттин компетенттүү органдары иш алып барып атабыз. Биз мисалы үчүн социалдык фонд, Белоруссияда пенсиялык фонд ушундай. Анткени биз түздөн түз кийин кандай иш алып барабыз. Бул келишимдин негизги бир өзгөчөлүгү бул жерде жанагы территориалдык аймактык принциптен теңдемелүү принципке өтүп атабыз да. Бул эмнени билдирет? Мурда ар бир мамлекет өзүнүн аймагында гана иштеген учур үчүн пенсияны чектеп, башка мамлекетте иштеп келген союз болгондон учурду алчу эмес. Кээ бир мамлекет 2002 жылга чейин, кээ бирөө 95 жылга чейин ар кандай кылып эсептелип келген, калган стажы эсепке алынбай келген. Азыркы күндө толугу менен ушул мамлекеттерде иштеген учуру мезгили стажга эсепке алынат, баягы укугун аныктоо үчүн. Бирок пенсияларды экспорттоо
кол коюлган күндөн баштап топтолгон акча каражаты 12 айдан кем эмес мезгил үчүн топтолот. Ошондо 1 жылдан кийин топтогон акчасын эгер келип калса, ошол мамлекеттин иштеп келген мамлекет тарабынан пенсиялык мыйзамдарына ылайык эсептелип, пенсия түрүндө камсыздандыруу төгүмдөр эмес, пенсия түрүндө камсыздандыруу пенсиялары ушул туруктуу жашап аткан жерине которулуп берилет. Ошондо эгер жаран 2-3 мамлекет иштесе, анда 2-3 мамлекеттен пенсиялары кошулуп жалпы ала берет деген. Келишим коюлгандан наркысы эсептелеби же келишим коюлганга чейинкиси стаж катары эсепке алынат, мурун эсептелбей келген. Бул да жакшы жетишкендик, анткени баягы жалпы бизде мисалы үчүн 25 жыл стаж керек десек, базалык бөлүктү алыш үчүн, аныкы 10 эле жыл иштеп, андан кийин Россияда 10 жыл иштесе, биз 10 жылын алчу эмеспиз. Анан ал 10 жылы жок болуп калып, анан базалык бөлүгү 10 эле жыл үчүн эсептелип калчу да, теңдемелүү азайтылып калчу. Азыр толугу менен эсепке алынат. Ошого жараша биз базалык бөлүктү биякта турук жашаганды толугу менен бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ал эми кол коюлгандан кийинки мезгил үчүн топтогон каражаттардын эсебинен пенсиялык мыйзамдарга ылайык ошол мамлекеттен чегерилет, биз аркылуу пенсионерге төлөнүп берилет. Дал ушундай эле келишим Түркия өлкөсү менен да түзүлүп жатты эле. Муну биздин парламент ратификациядан өткөрүп берген. Азыр менимче Турция парламентинде каралып жатат болуш керек эле. Бул жакынкы күндөр ишке ашып калчу. Биз эми аны айта албайбыз, анткени бул түрк тарап кайсы убакта ратификациядан өткөзөт, бирок алар айтып атышат, тездеткенге аракет кылып атабыз деп. Кайсы күнү кол коюлса, ушул эле принцип менен ал жерде кичине немеси алкагы көбүрөөк, анткени ал жерде жанагы эмгектик мээртенүү, сигорта, камсыздандыруу дегендер бар. Больничный лист, ушул сыяктуу дагы кошумча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги аркылуу мындай дагы эмеси кеңирирээк да. Анан мындан тышкары айта кетишибиз керек, Корея Республикасы менен дагы биз мамлекеттик Кореяда топтомо пенсиялык кызматы бар. Ошол жерде дагы биздин жана 2% ордуна буларда 9% кармалат экен. 4,5% иш берүүчү, 4,5% иштеп аткан адамдар. Качан чет мамлекеттин жараны ишин токтотуп кетип калгандан кийин 5 жылдын ичинде эгер кайрылуу жасаса, ошол топтолгон акчасы, биздин жарандарыбыз көпчүлүгү иштеп келет экен дагы топтолгон акчасын албай кетип калгандар көп экен. Анан Корея тараптан ушундай сунуш келди. Биз сиздердин жарандарга төлөп бере турган акча каражаттарыбыз бар, алардыкын кантип беребиз деп, анан азыркы күндө аларга жеке эсеп ачылып, социалдык фонд аркылуу тийиштүү документтер топтолуп, меморандумга кол коюлган келишимге. Ошол Кореянын пенсиялык кызматы биз жөнөтөбүз, алар бардыгы туура келсе, социалдык фонд аркылуу эмес, түздөн түз ошо жарандын жеке эсебине акча каражаты которулуп берип атат, банктык эсебине. Азыркы күндө бир 20дан ашык адам алды. Орточо эсеп менен бир 2,5-3 мың доллардын тегерегинде акча топтоп коюш, акчасын кайтарып алып атышат. Бул да жакшы жетишкендик. Анан биздин азыркы күндө ошо менен токтоп калган жокпуз. Бизде көп жарандарыбыз Италияда иштейт экен, Америкада иштегендер бар экен. Бул тараптар менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келечекте ушундай дагы бир келишимдерди иштеп чыксак деген пландарыбыз бар. Буюрса жарандарыбыздын пенсиялык укуктарын коргойлу деп жатабыз. Биздеги эмгек рыногунда көп учурда жарандарыбыз жанагы базарларда эмгектенип атышат, жеке кызмат көрсөтүүлөрдө, анын ичинде ушу ыктыярдуу патент менен иштеп жаткандар бар да, ушу ыктыярдуу патент менен иштеп жаткан жарандарыбыз кийин пенсияга чыга алабы? Чыга алат, анткени патентти бул эми көпчүлүгү ушу патент деп айтылса эле салык төлөнсө пенсияга кетет деп ойлойт экен. Салык менен социалдык төлөмдөрдүн айырмасы башка. Экөө эки жака кетет. Ошондуктан салыктык патент алган учурда ыктыярдуу социалдык фонд тарабына баягы кыскартылган орточо айлык акынын 6%-нан кем эмес өлчөмдө төлөм төлөнүш керек. Анан камсыздандыруу полиси жазылып берилет. Бул ошол төгүм төккөндүгүн тастыктай турган документ. Бул барып эле жана айтып аткан паспорттагы жеке эсебине түшөт. Анан бул стаж болуп кете берет. Көпчүлүгү ушул документтерди
квитанцияларын алат экен дагы таштап коюшат, ошону сактай жүрүш керек деп айткым келет. Анткени кандайдыр бир мындай тактоо керек болуп калса, көргөзсө биз аны отчетту көтөрүп кайра калыбына келтирип же болбосо бар жогун айтып беребиз да. Ушул ыктыярдуу патент алган жарандарыбыздын жанагы көп учурда ал 12 айда эле толуп калат болуш керек эле жана берилген китепчеси, же ошону сактап коюу зарылбы, же электрондуу түрдө сакталабы салык кызматында? Кийин пенсияга чыгаар учурунда эмгек стажын эсептөө жаатындачы. Ошол Жеңиш Бөркбаевич айтканда жанагы ыктыяр түрдөгү салык деп атпайбызбы, ал китепче да, ал ошол салык кызматына тиешелүү документ деп эсептесек болот. Ал китепче ал салык кызматына байланыштуу. Биздики ошол социалдык фонд тарабында азыркы ушу билесиңер, салык кызматына ошол жанагы функция берилгендигине байланыштуу чогултуу функциясы. Ошол китепчени карабаш керек. Ал китепченин негизинде камсыздандыруу полиси берилет, ал өзүнчө да. Азыркы учурда дагы бир суроолор каралып жатат, ошол экөөнү бириктиргенгечи. Бириктире элесек дагы суроолор да чыгып калат. Мисалы үчүн ал ыктыяр түрдөгү жанагы патентти албай эле кээ бирөө келип төлөгөндөр да бар. Алар кантип кылат? Көп суроолорду каралып, жакка арада балким экөө бириккен документ болуп чыгат. Бирдиктүү бир документ болуп чыгабы? Азыркы учурда эки башка болуп атат, камсыздандыруу жана полиси ал өзүнчө. Ошону караш керек. Көбүнчө ошол коллегам айтып кеткендей, налог салык кызматына төлөгөндө стажы бар деп ойлойбуз. Бирок дагы бир документи болуш керек да. Азыркы учурда налог ошол салык кызматына кайрылганда экөөнү тең эле ыйгарып жатышат. Жана салымдарды төлөгөндөн кийин. Ошондуктан ал экөөнү жоготпош керек. Көбүнчө камсыздандыруу полисин жоготпош керек деп эсептейм. Мисалы үчүн берки китепчеси толуп калса да, камсыздандыруу полиси ушу пенсияга чыкканга чейин сактаса жакшы болот да. Анткени бир кандайдыр бир корректировкалар болуп калышы мүмкүн. Бир оңдоо түрдө да. Ушул жерден дагы бир нерсе сурагым келип жатат. Социалдык төлөмдөрдү чогултуу функциясы эмне себептен салык кызматына өткөрүлүп берилди? Мындай зарылчылык эмнеден улам пайда болду? Эми бул жерде бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келген. Жана текшерүү функциялары эки орган келип эки жакка төлөп, баягы төлөөчүлөргө мындай ыңгайсыздык жаралып атат деген эме менен анан бирдиктүү терезе аркылуу төлөнсүн, бир эле жерден салыкты ушул жерден эле социалдык төлөмдөрдү эки мекемеге барып убара болбойлу деген максатта кылынган. Анан эми бул келечек көргөзөт го. Эми азыркы күндө иш алып барып атабыз. Салык кызматы дагы социалдык фонддун баягы убактылуу командировка этилип кетилген специалисттер дагы ошол жакта иштеп атат. Анан убакыт көргөзөт. Эми келечекте бул негизи максаты ошондой эле. Анан кандайдыр бир баягы техникалык бир мүчүлүктөр болуп атат да. Эми системалардын туура келбеши, Аман Турсунбекович айтып кеткендей, жанагы документтердин бирдиктештирилбегени, бара бардыгы түзөлөт болуш керек. Анан эми аны убакыт көргөзөт. Дагы бир нерсе сурагым келип атат. Биздин айыл жергесинде эмгектенген жарандарыбыз бар. Көбү официалдуу түрдө эмгек китепчесин түзүп эмгектенбейт. Көбү дыйканчарба, фермерлик кылышат. Ушул жарандарыбыз кийин үлүш жер иштетет дегендей. Ушул жарандарыбыз кийин пенсияга чыкканда эмгек стажысы кандай эсептелет да, пенсия чегерүү тартиби кандай жүргүзүлөт? Пенсия чегерүү тартиби Кыргыз Республикасынын жарандарына бардыгына бирдей талаптар менен жүргүзүлөт, бирдей шартта. Эгер мыйзамга жооп берген шартта алар пенсияга чыга беришет. Башка суроо, жана айтып кеттиң, үлүш жерлери барлар кандай болот деп. Ошол эле биздин жанагы чет мамлекетте иштеп жүргөн жарандарыбыздын дагы үлүш жерлери бар. Көпчүлүгү ал жактан дагы пенсиясын азыр өзүнө мындай топтом жасап атат, бирок эми баягы күчүнө киргенден баштап которулат атпайбызбы, бирок ошол жактын пенсиялык фондуна акча которуп атат. Бул жакта болсо үлүш жеринен эне аталары бул жакта иштеп аткандары баягы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык ченинде төлөп келип атышат. Ал жерде 1 гектарга жердин түрүнө жараша бөлүнгөн. Мисалы үчүн жанагы кайрак жер, сугат жер, чөп чабынды ушундай болуп бөлүнөт да. Анан ар бир региондо өзүнчө, анткени орточо айлыкка мурун ошол эсептелген. Азыр болсо ошол климаттык шартына
мурун жер салыгына байланган болчу, азыркы күндө болсо бул базалык ченем болуп эсептелет. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн белгиленген өлчөмдө ар бир регионго өзүнчө белгиленип берилген 1 гектар жер үчүн. Эгер канча сотук жери болсо, ошого жараша гектарга теңдемелүү түрдө азайтылган өлчөмдө төлөп атышат. Анан билесиздер, 2015-жылы бизде ушундай реформа жүргүзүлүп, ушул жарандарыбыздын төгүмдөрүнүн өлчөмүн жогорулаталы, анткени алардын төккөн акчаларынан кийин пенсиясы өтө аз өлчөмдө чыгып калып атат. Келечектеги пенсияны дагы мындай олуттуу өлчөмдө алыш үчүн көбүрөөк төлөм жасасын деген максатта 2015-жылы мыйзам күчүнө кирген, ар бир жаранга орточо айлыкка байланган өлчөмдө төлөнсүн деп. Бирок тилекке каршы 2 жылдан кийин кайтарылып, азыркы күндө жанагындай ченем менен мурдакы эле өлчөмүнө келип калды. Бул дагы учурда көп суроолор жаратып атат, анткени айыл жергесиндеги жанагы төлөөчүлөр, жеке ишкерлердин төлөгөн акча каражаттарынын өлчөмү жалпы социалдык фонддун кирешесин түзгөн эмесинде көлөмүндө 3% гана түзөт төккөн акчалары. Ал эми чыгып кеткенде 40%-дын тегерегинде айыл жердегилерге пенсия түрүндө кетип калып атат да. Бул мындай бөлүштүрүү системасы болуп калып атат да. Айлыктан төлөгөндөрдүн акча каражаттары кандайдыр бөлүгү мындай бөлүштүрүлүп калып атат деген сөз. Анан ошон үчүн жарандарыбызда жана социалдык теңсиздик деп суроолор жаралып атат. Анан азыркы күндө мына жогорку кеңеш тарабынан иштелип чыккан жумушчу топ иштеп атат. Жакын арада толугу менен бүт республиканын аймактарын кыдырып чыктык. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер тарифтик саясатты башка жакка кылсак же болбосо төлөмдөрдү көбөйтсөк, ал эми айлыктан төлөгөндөрдүн тарифтерин төмөндөтсөк кандай болот деген суроо менен элге чыгып келдик. Азыркы күндө толугу менен топтолуп, сунуштар жумушчу топко берилди. Ал жерде бейөкмөт уюмдардыкы дагы көптөгөн жана ассоциациялардын, ишкерлердин ассоциацияларынын башчыларынан турган, өкмөттүн түзүмүнөн турган, жогорку кеңештин депутаттарынан турган жумушчу топ 3 багытта иштеди. Бул биринчиси ушул тарифтик саясатты кароо, экинчиси жанагы аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыз кылуу саясатын кароо, анан үчүнчүсү болсо жана топтомо компоненттин дагы эмесин караш керек болду. Ушундай. Кечиресиз, биздин убактыбыз аягына келип калды окшойт. Ушу убакыт берүүнү жыйынтык кордон сиздерге эркин микрофон берейин дейм. Аман мырза, сизден баштасак, жарандарыбызга айта турган кайрылууңуз, өтүнүчүңүз. Ооба, рахмат. Берилген мүмкүнчүлүккө кичине жеңиш кошула кетейин жана кыска. Ооба, электрондук кечиресиз, трудовой книжка деп атпайсызбы? Ар бир адам ушул Кыргыз Республикасынын территориясында ушул иштеп жатканда отчисленияларды туура жасалып жатса, электрондук кечиресиз трудовой книжканын деле мисалы үчүн азыркы учурда кийинчерээк кереги жок кат, анткени жеке эсеби бар, ошол боюнча пенсия чыгарабыз. Албетте бухгалтерияден сурап тургула, отчисление социалдык фондко болуп атабы, болбой элеби деп, анткени бул силердин кийинки пенсияңар. Рахмат. Кошумчалай кетсек, социалдык фонддо мындан сырткары кол борборубуз иштейт. 1202 кыска номери менен кайрылсаңыздар консультативдик түрдөгү суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Ошондой эле социалдык фонддо ишеним телефондору иштейт. 54 33 16 бул түздөн түз менин телефонум, жана 57 66 61 бул дагы ошол ишеним телефондору. Кайрылып туруңуздар. Биз маалымат булактары аркылуу көп маалыматты бергенге аракет кылып атабыз. Окууларды жүргүзүп атабыз, баягы бүтүрүүчү курстарда, бүтүрүүчү класстарга, анткени алар эртеңки күнү жумушчу болушат, иштешет, анан өздөрүнүн пенсиялык сабаттуулугун жогорулатып, өздөрүнүн укуктарын билсин деген максатта ушундай иштер жүрүп атат. Чоң рахмат, урматтуу мырзалар, студиябызга келип маек уруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.